Бекборбиев биз жаш кезде иман бар эле. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу жана аткаруучу. Бекборбиев интернетте активдүү колдонуучулардын бири болуп саналат. Бул ирет ал биз жаш кезде интернет жок эле. Бирок иман бар эле деп жаш кезин эскерди. Бирок окурмандар ырчынын постуна эмес, сүрөтүнө көңүл бурушту. Эй Бек байке, сиз күндөн күнгө жашарып баратасызбы? Ырчыны тамашага салгандар көп болду. Белгилей кетсек, Бекборбиев 1969 жылы 24 сентябрда Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунда туулуп, Төркен айылында чоңойгон. Ырчы 1999 жылдары тазасы барбы, Делбирим, Замандаш, Шерине жана башкалар менен эл оозуна алынган. Учурда ырларынын саны 500гө чамалайт. 2011 жылы өзү продюсерлик кылган Мен сүйгөн карага тасмасына тартылган. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Айбек Карымов сиздер бар коомубуз жарык. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Обончу Айбек Карымов эртеңки мугалимдердин кесиптик майрамына карата агартуучулар тууралуу пикирин жазып, куттуктады. Ал баарыбыздын башатыбыз коомду үйрөнүүдөн, демек мугалимден башталат. Ар бирибиздин эсте калгыс сабагын берген устатыбыз бар. Жетишкен ийгиликтерибиз болсо мектеп партасы менен байланыштуу. Өкүнүчтүүсү рухий байлыкты калыпка салып, адамдардын жан дүйнөсүнө рухий билим өнөрүн сепкен мугалимдик кесип ардактуу болсо да, жетишерлик бааланбай келет. Чыныгы коомдун батырлары бүгүнкү базар экономикасында өз кесибинде берилүү менен иштеп жаткан мугалимдер, кесиптик майрамыңар менен. Ардактуу мугалимдер, сиздер бар коомубуз жарык, билим чырагы өчпөй жана берсин, деп жазды. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Куудул Назира Жетигенова атасын эскерет. Атам менен агам бир күндө каза болуп, апам катуу депрессияга түшкөн. Менин атамда киши дүйнөдө саналуу гана, деп сөзүн баштады Куудул. Алпаруучу Назира Жетигенова. Кичинесинен атасына эркелеп өскөнүн айткан Куудул бүгүндө дүйнөдөгү эң жакын адамын эстеп, көзүнө жаш алды. Алпаруучу Айымдын атасы Солтой Шаршенов мындан 20 жыл мурун дүйнөдөн кайткан. Кичинемден атама жакын өстүм. Аны ээрчип эле жүрө берчүмүн. Атамсыз жашоону элестете алчу эмесмин. Атам мындан 20 жыл мурун 56 жашында жарык дүйнө менен коштошкон. Мага жашоо бүтүп калгандай болду. Бир айда 11 килограммга арыктадым, дейт Куудул айым. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.